Баатыр Атантай улуу салгылашууларды чагылдырган ысым. Ал Тайлак Баатырдын улуу агасы болуп, Нарын аймагындагы кыргыздарды эркиндик үчүн күрөшүүгө көтөргөндөрдүн бири болгон. 1819-1820 жылдары Атантай менен Тайлактын колу Жаангир хан Кожону кууп, кыргыз жерлерине басып кирген Кытайдын Цин династиясынын аскерлерин талкалайт. Бул жеңиш элдин майтарылбас күчүнүн символуна айланган. 1831 жылы Атантай иниси Тайлак менен биргеликте кайрадан салгылашууга жетекчилик кылган. Бул жолу алар Кокон хандыгына каршы өз жерин жана элин коргошкон. Атантай өмүр таржымалы кыргыз элинин эсинде эрдиктин жана мекенге болгон сүйүүнүн үлгүсү катары сакталып калган баатыр.